Урматтуу окуучулар, 7-класстар үчүн кезектеги геометриядан видео сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы айланага жаныма туз сызык түзүү. Сабактын максаты айланага жаныма туз сызык түзүүнү үйрөнүп аласыңар. Жаныма туз сызык түзүүнүн 2 учурун үйрөнүп аласыңар. Окуучулар, силер түзүүгө карата маселелерди чыгарып көндүмдөрүңүздөр калыптанып калат. Окуучулар, биз азыр геометрия сабагынан түзүүгө карата маселелерди үйрөнүп жатабыз. Кандай маселелер түзүүгө карата эң жөнөкөй маселелер деп аталат? Ооба, албетте. Биринчи, берилген бурчка барабар бурчту түзүү. Экинчи, берилген бурчтун биссектрисасын түзүү. Үчүнчү, берилген кесимдини тең экиге бөлүү. Төртүнчү, берилген чекит аркылуу өтүп, берилген туз сызыкка перпендикуляр туз сызыкты түзүү. Бешинчи, берилген туз сызыкка параллель болгон туз сызыкты түзүү. Түзүүгө карата маселелерди чыгарууда кандай аспаптар колдонобуз? Ооба, албетте, циркуль жана сызгычты гана колдонобуз. Айлана менен жалпы чекитке ээ болгон туз сызыкты айланага жаныма деп аталарын билебиз. Алар кандай касиеттерге эге? Эгер айлана берилген бурчтун жактарын жанып өтсө, анда айлананын борбору бурчтун биссектрисасында жатат. Жануу кесиндилери барабар болушат. Бул сүрөттө АО берилген бурчтун биссектрисасы А чекитинен айланага 2 жаныма жүргүзүлгөн. Демек, АМ кесиндиси менен АН кесиндиси барабар болот экен. Эгер айлананын сыртында жаткан чекит аркылуу жаныма жана кесүүчү жүргүзүлсө, анда жаныма узундугунун квадраты кесүүчү узундугунун анын сырткы бөлүгүнө болгон көбөйтүндүсүнө барабар. Берилген сүрөттө АТ жаныма, асы кесүүчү. АБ бул кесүүчүнүн айлананын сырткы бөлүгү. Же болбосо AY кесүүчү, AX анын айлананын сыртында жаткан бөлүгү. Анда АТнын квадраты барабар болот экен АБнын АСга болгон көбөйтүндүсү. Же болбосо экинчи учурда AXти AY'ке көбөйтүндүсүнө. Буларды өткөнбүз кайталап алдык. Эми берилген айланага жаныма туз сызык түзүү маселесин карайбыз. Борбору О, радиусу R болгон айланасы берилген болсун. М чекитинен айланага жаныма түзүү керек болсун. Эки учурду карайбыз. Биринчи, М чекити айланада жатат. Т изделүүчү жаныма болсун. Анда ОМ Т туз сызыкка перпендикулярдуу болот. Бул Т жанымасын түзүү үчүн ОМдин уландысына ОМге барабар болгон МН кесиндисин түзүп, борбору О, радиусу ичине R жана борбору N, радиусу ошондой болгон 2 жа сызабыз. Албетте бул учурда алынган айлананын сызып жаткан жаларыбыздын радиустары берилген айлананын радиусунан чоңураак болушу керек. Жалардын кесилиш чекитин Е аркылуу белгилейбиз. Анда МЕ туз сызыгы, башкача айтканда Т изделүүчү жаныма болот. Экинчи учур, М чекити борбору О, радиусу R болгон айланасынын сыртында жатат. М чекитинен жүргүзүлгөн жаныма Т, жануу чекити Б болсун. Анда ОБ туз сызыгы радиусубуз Т туз сызыгына перпендикулярдуу экендиги белгилүү. Эмне үчүн? Ооба, айлананын жануу чекити аркылуу өтүүчү жаныма ошол чекитте жүргүзүлгөн радиуска ар дайым перпендикулярдуу болот. Б жануу чекитин табуу үчүн ОМБ тик бурчтуу учбурчтугун түзүп алабыз.
анда O1 O1M болгондой чекит тауып, борбору O1, радиусу OM болгон айланасын сызабыз. Ал берилген айлананы B жана S чекиттеринде жанып өтөт. MB жана MC туз сызыктары, башкача айтканда T жана M туз сызыктары берилген айланага жанымалар болот. Демек, айланадан тышкары жаткан чекиттен ал айланага ар дайым эки жаныма жүргүзүүгө болот экен. Төмөнгөдөй маселени карайлы. Жанышуучу эки айлананын жалпы жанымасын түзгүлө. Берилди. Борбору O, радиусу R болгон биринчи айлана жана борбору A, радиусу кичине R болгон айланалар. B айланалардын жануу чекити. Түзүү керек айланалардын жалпы жанымасын. Түзүү биринчи баскычта сызгыч менен биз O жана A борборлорун бириктирип, OA кесиндисин түзүп алабыз. Экинчи, OA кесиндисинин B чекитинен ага перпендикуляр жүргүзөбүз. Ал үчүн B чекитинен ар турдуу жакта SB жана BD болгондой S жана D чекиттерин белгилейбиз. Анда борбору S, радиусу R1 жана борбору D, радиусу ошондой эле болгон эки айлананы сызып, E чекитин алабыз. BE туз сызыгы жалпы жаныма болот. Үйгө тапшырма. Биринчиден, айланага жаныма туз сызык түзүүнү үйрөнөсүнөр, окуп үйрөнөсүнөр. Экинчи, төмөнкүдөй маселени чыгарасыңар. Берилген бурчтун жактарын жанып өтүүчү берилген радиустагы айлананы түзгүлө. Ошону менен окуучулар, бүгүн биз сабакта айланага жаныма туз сызыкты түзүүнүн эки учурун карадык. Биринчи, эгер чекит айланада жатса, анда берилген айланага бир гана жаныма туз сызык жүргүзүүгө болот экен. Эгерде чекит айланадан сыртта жатса, анда бул чекит аркылуу берилген айланага эки жаныма туз сызык жүргүзүүгө болот экен. Буларды үйрөнүп алдык. Ошону менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Келерки сабакта жолукканга чейин саламатта болгула.